Бүгін урматтуу мусулман бір туғандар, бардығыбыздың мойнуңузда аманат болгон аялдар бар, балдар бар, неврелер бар, қыздар бар. Мына ошолордун жүрүм-туруму болсун, тамак ашы болсун, жеп ичкени болсун, бардығыбыздың мойнуңуздагы милдет экендигин эске алалы. Анан өзгөчө жанакы мен айтайын дегеним мына ошол темага алып келип туруп, бул жерде көп хадистерге жетишпей калдым. Сөзүн акырын алып келип туруп, мына ошол акырында кыздарыма кылайын дегеним, мына ошол кыз келиндерге өзгөчө балабызды ошончо адамдардын арасынан тандап өмүрлүк жар болом, сен тукумуңду улайм деп келген келиндерге бир аз бир сылыгыраак болсок, анан ошол эле учурда келиндер дагы кыздарыбыз дагы ордун бирип барган жерде король болуп албаса, анан ошол келген келин кыздарды эми келди башка болду, эми кете албайт, башка кыла албайт деп жанакы официальный бир кулдун бир өңүнө башкага айлантырып албасак, ал келин келген болсо балаңыздын ошо жакасына картып тукумун улаш үчүн ал кул эмес, ал мына ошол жана кээ бирөөлөргө окшоп, мына интернетте тараткан башка маалыматтарга окшоп, базарга чыгып, башкага чыгып, иштеп, эгер чыкпаса башка акчанын айынан урганга, сөккөнгө же ушунчалык деңгээлге жеттик, өз аялыбызды өзүбүз өлтүрүп койгонго чейин бардык. Бул нерсе арам, бул нерсе туура эмес. Шариятта мына ошол нике менен алгандан кийин никах сөзүнүн эң биринчи нун тамгасы бул нафака. Мына ошол нерсени эмне кылуу? Багуу, тарбиялоо, кароо, мына ошол ыйлаганыга дагы, күлгөнүгө дагы, жегениге дагы, аш калганыга дагы, кийинип чыкканыга дагы, чечинип чыкканыга дагы мына ошол макулмун. Ушул аялды мен мындан ары тарбиялап алам, багып алам, жоопкерчилигин мойнуна алам деген азаматтын мойнунда. Бул дүйнөдө бүгүн кээде башкада анын коргоочусу болгон менен кыяматта мазлумдардын коргоочусу, мазлумдардын адвокаты, мазлумдардын жактоочусу жараткан Аллах Таала болот. Ыйлаган ар бир келиндин, ар бир кыздын тамчысына жооп берер күн келет. Жараткан Аллах Таала кылып аткан зулумдугуңардан кабарсыз деп эч ким ойлобосун. Ар ким фаман яъмал мисқала зарратин хайран яра, мисқалчалык, заррачалык кыпындай бир жакшылык кылса анын да сыйлыгын алат. Фаман яъмал мисқала зарратин шарран яра, ким заррачалык жамандык кылса анын дагы жазасын алат. Жараткан Аллах Таала жазасын бере турган күн дагы жакын. Ошондон эсибиз барда этекти жыйып, аманатка кыянат кылбастан бычакты өзүңө ур, өтпөсө бирөөгө ур деп бирөөдүн кызын келин кылып алып кул кылып иштеткен менен ошондой эле андан кем калбаган кызды биз дагы берип атабыз. Биздин кызга бирөө ошондой мамиле кылса кандай мамиле кылат элек, кандай кабыл алат элек, ошого бир аз бир эмне жанакындай бир кул катары эмес, мына ошол тукумубузду, урпагыбызды улай турган апабыз катары, өзүбүздүн кызыбыз катары бир кабыл алып, ынтымак, ырашкерликте бир бактылуу жашоого бет алалы. Биз мусулмандарга аялына зулум кылган, бири-бирине зулум кылган, коомуна зулум кылган, кошунасына зулум кылган, керек болсо биздин шарият айбанаттардын дагы укугун коргойт. Кээде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мал мууздаганда башка да ошол бычактын кандай болушу, ал айбанатты союла турган касапканага кантип алып келиши, ушунун баарынан бери айткан. Өлүп аткан, союлуп аткан, Аллах уруксат берген курбандыктын укугу корголот, анан айдай бирөөдүн кызынын укугу корголбой калабы?